Үчүнчүсү, субханалла, бул көрө албастык пайда болот экен. Эмне пайда болот экен? Көрө албастык. Көрө албастык бул көрө албастыктын атасы шайтан, иблис. Ал адам атабызды көргөндө анын бир гана жагын айткан. Алла хада адам минтин, бул адам дейт. Топурактан дейт. Карасаң айтып өткөн да, мен болсо ана айтып өткөн мен дейт. Жөн эмесмин дейт. Мен ушундай бир оттун түтүндөн эмес, оттун жалынан жаратылгам, мына артыгыракмын дейт. Карасаң, акылга салып көрсө топурактан эмнеге кызганыш керек эле? Десе жок дейт. Ал адам атабыздын топурак экенин байкаган жок дейт. Анын ичиндеги салына турган Алла тараптан үйлөнө турган жанды, андагы нурду, анын субхан илимин, анын жашоодо боло турган даражасын билип туруп, адам атабызга көрө албастык кылды дейт. Адамдар ушундай да, мындай карасаң, бирөө мындай карасаң ырайы суук эле бирөө турат, бирок карасаң минип турган машина суукмуш. Карасаң, мына ырайы суук деп атасың, бирок сен ал ырайына деле кийметкен жоксуң. Сен анын тиги минип турган машинесине, жашап турган үйүнө, анын алган илимине, должностуна, субханалла, ичиң өлүп бартасың да. Тимеле мону тызылдап жана картошка куурса болот да, сенин ичиңазычы. Кып-кызыл болуп картошка чыгат да. Бул жаман экен да. Ошол шайтандын көрө албастыгы ушунчалык болду. Эми адамда көрө албастык пайда боло турган болсо, анда аны үчүн көзү менен атып салуу, аны барып жана көз ачтырып окутуп салуу, аны өлтүрүп койгонго чейин апара турган чоң нерсе экен. Андан кийинкиси, төртүнчүсү эң жаман нерсе, бакылдык дейт. Бакылдык деген нерсени эки түрдө түшүнөт экенбиз. Бул сараңдык деп да айтышыбыз мүмкүн. Экинчиси оюна келгенде оттой берүү деген сөз. Адам баласы көп убакыттарда качан ушундай бир жанагындай бир байлыкка же ушундай бир мансапка жеткенде ушу төрт нерсеси пайда болот экен сөзсүз. Бул төрт нерсе пайда болбогон адам болбойт экен. Бирок айтайын деген максат эмне болду? Демек субханалла, чыныгы байлыкка умтулуу зарыл экен. Чыныгы байлык бул сенин жүрөгүңдөгү иман экен.